Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatly mekendeşler, kadırlı musulman bir tuğandar. Barыңыздарга жараткан Алла Тааланын саламы, тынчтыгы, мерими райымы, жана берекеси болсун. Бүгүн мына жума күн, Кудайга шүгүр 2020-жылы 24-июль, ал эми хижри боюнча 1441-жыл 3-Зилхижжа. Улуу күндөрдө отурабыз. Өтө ыйык, берекелүү күндөрдүн алдында отурабыз. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун, ушул күндөргө жеткизгендигине. Бул Зулхижжа айы, Зулхижжа деген ушул ажылык болгондуктан ошон үчүн Зулхижжа деп аталып калган. Ислам санагында 12-чи ай болуп эсептелип турат. Бул Зулхижжа айынын 1-чи күндөн тартып 10-чу күнгө чейин, мына ушул 10 күн жыл бою бардык күндөрдөн ыйык, улуу жана берекелүү, сооптуу болуп эсептелине тургандар. Анткени Алла субханаху ва таала Кур'ани Кариминде ушул 10 күнгө Алла Таалам ант ичип, «Вал фажр ва лаялин ашр», таңга ант, 10 түнгө ант деп сахабалар бардыгы ушу көпчүлүк ушу айткан, ушул 10 түн ушу Зилхижжа айынын ар бир 10 түнү деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү хадистеринде кабар берген тугандар, бул ушул 10 күндө кылынган жакшы амалдар Алла Тааланын алдында эң сүйкүмдүү жана эң улугураак экен. Бул 10 күнгө дүйнөдө бул жыл бою кайсы күнү гана амал кылсаңыз, бул 10 күндөгү кылган амалдын сообуна жетпейт экен. Жана Алла Тааланын алдында сүйкүмдүүрөөк да болбойт экен. Ошондуктан биз ганимет билип, ушул көп адамдар бекапар ушу 10 күндү өткөзүп берет. Мына уже качан кече мурда күнү башталган, бүгүн 3-Зилхижжа. Азыр дагы кеч эмес, будан да азыр Кудайга шүгүр 7 күн бар. Алдыбызда Арафа турат, алдыбызда Курбан айт турат, ага чейинки мына күндөр турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айткан, Тирмизи шарифте келет. Бул 10 күнү кандай гана жакшы амал болбосун, Алла Таалага эң сүйкүмдүү, ушундай жана эң улугураак, ушул жердеги бир күн ким орозо кармаса, ушул 10 күндүн ичинде ал бир жыл орозо тутканга тең сооп алат. Бир күндүк орозо, бир жылдык орозого тең экен тугандар. Ал эми бир түнү, ар бир түнү кадыр түнгө тең экен. Ушунчалык улуу сооп экен, көрбөйсүзбү? Ушул убакта биз келиңиздер Алла Таалага болгон ибадатыбызды күчөйтөйлү. Алла Таалага зикирди күчөйтөйлү. Өзгөчө ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, алхамдулилlah, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул күндөрү силер такбир, тахмид, тахлил көп айткыла деген. Өзгөчө мынал жана бул такбир, ташрих деп коет тугандар, ушуну көп адамдар мына бекапар болуп унутуп калат да. Мына ал биздеги Ханафи мазхабта Хазрет Али разыйаллаху анхунун сөзүнө таянып айтылган 23 намаздан кийин такбир, ташрих айтылып турат. Ал кайсы? Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, валлаху акбар, ва лиллахил хамд деп. Ар бир мусулман намаз окугандан кийин, балагатка толгон адам ошого айтуу бир жолу ар бир намаздан кийин важип болуп эсептелинет тугандар. Качан башталат? Арафа күнү багымдаттан башталат бул. Андан кийин Курбан айт күнү, Курбан айттан кийин дагы 3 күн. 2 күн толугу менен 3-чү күнү асырга чейин. Мындайча айтканда, мынакей 5 күн. Ошол 23 намазда унутпайлы, эстен чыгарбайлы, ошол Арафа күнү башталат. Эми быйыл 2020-жылы Арафа күн 30-июлга лайык болуп атат да. Демек 30-июль күнү багымдат намаздан тартып, ар бир фарз намаздан кийин салам бергенден соң, сүннөттү, астагфируллах, дуа, Куран окуудан мурда, дуа кылаардан мурда, ар бир ошол намаздан кийин, фарз намаздан кийин бир жолу айтуу эркектерге дагы, аялдарга дагы милдеттүү. Аялдар ушу үйүндө дагы буну айтыш керек тугандар. Көп ушу маселеден бекапар болуп, билбестиктен ушундай улуу соопторду колдон чыгарып берип өткөн учурлар бүгүнкү күндө деле бар, жок эмес. Ошондуктан мынакей унутпайлы, эркектер көбүнчө мечитте окуп туруп, бири унутуп калса экинчи эстетип кетет. 23 Ханафи мазхаб боюнча 23 намаздан соң, фарз намаздан кийин гана окулунат бул, фарз намаздан кийин бир ирет.
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, ve lillahil hamd деген. Бұл ұшу такбир. Бұнда аға чейін дағы біз такбирлерді, зикірлерді ұшына көбейтішіміз керек. Бұл ұшу ұйық күндерді туғандар намаз оқуны күчейтөйлі, зикірді көбейтөйлі, истиғфарды көбейтөйлі, силатур рахим, туғанчылық мәмілелерді күчейтуге, аларға телефон çalып, жардам беріп, қайырымдылықтарыбызды көбейтөйлі. Күн сайын, әр бір күн ұшы 10 күнді бір белгілі өлчемде садақа дайындап қойсақ жақшы болады да. Күн сайын садақа қылғанға, мысалы 100 сом. Күн сайын сіз 100 сомдан садақа қыласыз. Ұшы 10 күн үші. Же ол болса, қолында бар адамдар 500 сом, 1000 сом. Бұл мысалы. Ең болуады дегенде мен 20 сом деле, 50 сом деле. Бір күн сайын садақа дайындап қойсақ, қанша деген ұлы сауаптарға қаламыз. Әлбетте дуаларды дағы күшеткенге туры келеді. Жана эми Курбан айт маселеси бар. Бұл Курбан айт маселеси туғандар мына 31 июль 2020 жыл Құда қаласа мына Курбан айт майрамы. Бұл майрам Алла Тааланың тарабынан мұсылмандарға берген ұлы құрсанчылық қуаныштуу майрам болады. Бұл күні ораза тұтса арам болады. Анткени майрамдық маанай болуш керек. Бір қайғы маанай болуш керек. Жаратқан Алла Тааланың берген бұл құрбандық майрам. Эми өзү құрмандық чалуу бұл Адам алейхиссалам, Адам атабыздан бери келе жатқан амал. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға чейин ушу тартылып келген, ушу құрмандық чалуу амалы узарып келген. Әлбетте, Hazret Ибрахим пайғамбардан ушул өзгөчө мааниге ээ болуп, өзгөчө анткени Исмаил пайғамбарды Алла Таала құрмандық чалууга буйрганда, ошон үчүн пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул сүннәте абикум Ибрахим, силерден атаңар Ибрахим пайғамбардын сүннөтү деп айтканда, анткени Алла Таала Ибрахим пайғамбарды өтө сыноого салып, bir жағынан отқа өзін таштап атса, бала чақасын таштақ, ғайрези зар деп бір егін өспеген жерге алып барып келіп атса, алеми баласы чоңойып қалғанда, мұхаббаты күчейіп кеткенде, ошо мұхаббатын құрмандық чалыш үшін баласы мұздағанға, құрмандық чалғанға бұйырып атпайым Ибрахим пайғамбар. Ошодан кейін мына Мұхаммад алейхиссаламды чейин қарап, андан да үмметіне чейин эми баласын құрмандық чалған. А сіздерге, биздерге Алла Таала ушундай bir қочқор, қой құрмандық чалғанға келді да. Өзі Құр'ан-ы Каримде ушул құрмандық чалған жолдорун Алла Субханаху ва Таала мындай деп айтады. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ deydi. Мынакей Hac сүресінде бар екен. Biz әр bir үмметке ушундай bir жол дайындап койгонбуз. Алла Тааланын атын атап, Алла Таала ырызкы берген ошол үй жаныбарларынан құрмандық чалганга Алла Тааланын атын атап, бисмиллахи Аллаху акбар деп, biz әр bir үмметке жол дайындап койгонбуз деп Алла Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атат. Бұл жерден бізге мұсылмандарға чоң сабақ Ибрахим пайғамбардың құрбанчылығынан. Анткени ал бардық нәрсесін жаратқан Алла Тааланың разычылығы үшін құрмандық қылғанға таяр. Эмне нәрсені жақшы көрсө, нәрсе, буюм, денсаулық, жашоо, бала чака, бардығы бұл Алла Таала берген, Алла Тааланыкы, Аллаға таандык. Ошондуктан құрбандық чалганга Алла үшін аянған емес да. Ушудан бизге biz дагы ушу үйрөнсөк, Алла Тааланын разычылыгы үчүн, Алла Тааланын дини үчүн бардык нерсени курмандык чалганга үйрөнүш керек тугандар. Өзгөчө эң биринчи ар бир адам өзүнүн напсисин, напси каалоосун ушуну сындырып, ушуну курмандык чалып, жараткан Алла Тааланын диниге жакшылыгыначы. Эми Кур'анда Алла Субханаху ва Таала айтат: Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Albatta menin namazım, menin kurmandıq çaluum, menin жашоом жана menin ölümüm бүткүл ааламдын Роббысы жаратканы бадышасына таандык деп мынакей бул жерде айтылып атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Мадина шаарында 10 жыл турду. 10 жыл турганда дагы ар бир жылы курмандык чалып турду. Анан кейбір хадистерде келет, пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам өзі құрбандық чалғанда өзінің атынан, анан бір ой азважи мутаххарат өзінің жубайларының атынан құрбандық чалды.
Кейбір риwayatlarda келет, Hazret Ayşe radhiyallahu anha enebizдің атынан çalған. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам өзінің атынан дағы çalды. Кейбір учурларда мына коштошачылыгында үммөттүн атынан дағы çalды. Тилекке каршы biz үчүн пайгамбарыбыз бардык үммөттү ошо соопко шерик кылыш үчүн курмандык çalса, бүгүн биз тилекке каршы пайгамбарыбыздын атынан курмандык çalганды да унутуп калдык тугандар. Эгерде кимдин бирөөнүн мүмкүнчүлүгү болсо, албетте пайгамбарыбыздын атынан курмандык чала турган болсо, албетте бул дагы өтө улуу сооп жана улуу пайгамбарыбыздын сүйүүсү, шапаатына дагы Кудай кааласа түрткү болот деген шек күмөнсүз. Курмандык чалуу маселеси biz бұл сахаби нисап деп қоябыз. Сахаби нисап деген бүгінгі күнде 193.700 сом мүмкіншілігі болса, бұл жерде бір жыл айланғанға да шарт емес. Ошо курмандык чала турган күндөрү колунда 193.700 сом жана андан жогору акча боло турган болсо, ошонун мойнунда милдет болуп калат. Албетте мусулман капырга курмандык чала албайт. Курмандык бул Алла Таалага жакындатуу. Ал иманы жок каяктан жакындасын? Азат адам болуш керек. Себептен кул ал өзүнө ээ эмес, башка кайсы мүлүккө ээ. Мусапыр болбош керек, муким деп коебуз. Үйдө мусапырга дагы милдеттүү эмес. Албетте сойсо мойнуна сооп кете берет, сооп жазыла берет, бирок милдеттүү эмес. Демек, бул жерде ошол эң негизи ошол мусулман, азат, андан кийин мусапыр болбой, муким, андан кийин ушул сахаби нисап болуш керек. Bir үйдө мисалы аялы дагы бай, күйөөсү дагы бай, демек алар эки курбандык. Бул бир жылына бир жолу. Болгондо дагы 3 эле күндүн ичинде ибадат да булчу. Демек, Курбан айт күнү, андан кийин дагы 2 күн. Ошол 2 күндүн ичинде күн батканга чейин, мисалы бүгүнкү тил менен айтканда 31 июлда, 1 августта, 2 августтун күн батканга чейин курмандык чалса, бул ибадат болуп эсептелинет. Буга сооптор жазылат, күнөөлөр кечирилет. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сураганда, бул курбанчылыктан бизге эмне болот деп сахабалар пайгамбарыбыз жооп берген. Ар бир ошо курбандык чалып аткан ошол малдын, койдун ар бир түгүнө, эчкинин ар бир кылына силерге бирден сооп жазылат деген. Ар бир жүнгө дагы, ар бир кылга дагы бирден сооп жазылат деген. Анан Hazret Ali radıyallahu anhu айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ey Фатима, сен курмандык чалып атканда жанында карап тургун" деген. Ошонун биринчи каны тамчылаганда, бу Алла Таалага ошо жерге түшө электе Алла Таалага сенин ниетиң жетет. Жана сени сообуң жетет дейт. Жана бул эртеге кыямат күнү сенин таразаңа тартылат дейт. Эмнеси? Бул бардык өзү эти, бар мүйүзү, өзүнүн жүнү түгү менен бардыгы ошо кыямат күнү ошо таразага тартылат деген. Кейбир заиф риваяттарда деле келет, кыямат күнүгө чейин деле пилсиратта бул улоо болуп берет, курмандык чалганыңыз үстүнөн минип өткөнгө деген да келет. Эми кандай болбосун? Кейбир адам мүмкүнчүлүк болсо, бул жерде курмандык чалуудан эгерде колунда бар болсо, ал ар бир балагатка жете элек балдардын атынан деле курмандык чалса боло берет тугандар. Шарият уруксат берет. Өтүп кеткен, бу дүйнөдөн көз жумуп кеткен адамдардын атынан курмандык чалса дагы сооп өтө улуу, ага да сооп насип болот тугандар. Пайгамбарыбыздын атынан, демек курмандык чалууда ушундай бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Албетте, Курбан айт күнү курмандык чалуу ошол эң улуу ибадат ихракуд дам, кан чыгаруу болуп эсептелинет. Эттерин бейбечараларга, кембагалдарга берүү ал эмес. Жада калса, эгерде курбан айт күнү сиз курмандык чалып туруп бардык этин эч кимге бербей өзүңүз жесеңиз дагы, бул ибадат аткарылган болот. Важип амалды аткарган болосуз, улуу сооп алган болосуз, эч кандай күнөө жок. Караңыз. Демек, негизги максат бул жерде бейбечаралардын курсагын тойгозуу эмес экен. Негизги максат ихракуд дам, кан чыгаруу. Ошо биздин ошол кан чыгарып атканыбыз жараткан Алла Таалага каны дагы, эти дагы жетпейт, бирок бизден ниетибиз жана таквалыгыбыз жетет деген мынакей улуу аяттардан ишара бар. Демек, мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан хадистеринен ким курмандык чала турган болсо, ар бир ошол жүнүнө, ар бир кылына эчкинин буга бирден сооп жазылат экен тугандар. Бу Ибн Мажада келет. Айша разияллаху анха айткан жери келет. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: Алла Таалага эң сүйкүмдүү амал курбан айт күнү ал
ал ошо кан чыгаруу болуп эсептелет. Кыямат күнү мүйүзү менен, баары жүндөрү менен, туяктары менен келет дейт. Албетте ошо кан Алла Тааланын жерге түшөрдөн мурда эле Алла Таалага жетет. Ошондуктан фатибу биха нафсан, силер сөзсүз мындай чын жүрөктөн курбандык чалгыла. Мындай акчам кетип калды деп кичине жүрөгүңөрдөн асмасын, эме болуп калбасын. Жок. Ушул биздеги чын жүрөктөн көңүлүңөр ачык болуп чалгыла деген сөз да. Курбандык бу Термизиде келип атат тугандар. Мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай бир улуу амалдарды тугандар сиздерге биздерге буйруп айтып кеткен экен. Ошондон улам мынакей ар жылы курбандык чалуу келип атат. Албетте быйылкы жылдын кичине өзгөчөлүгү бар. Ал өзгөчөлүк өзүңүздөргө маалым. Мынакей 4-5 айдан бери кандай оорулар күчөйүп Кыргызстанда эле эмес бүткүл дүйнөдө. Бул жерде акыркы дагы эмелерди күндөрү пневмония деген да кошулуп кетти коронавируска. Ушул аркылуу азыр эми бая контакт, адамдар көп топтолбой, этияттуулук менен курбандык чалганда дагы бир өкүлдү жөнөтүп коесузбу, өзүңүз бара турган болсоңуз дагы ошол жерде көп контакт кылбай, узагырактан аралыктарды сактап, ушул нерселерди эске алышыбыз керек. Санитар нерселерди эске алышыбыз керек. Абзел эми ошо курбандык чалган качан чалабыз бул? Курбандык чалганда ушул айт намаз окулгандан кийин. Ал эми быйыл дагы мына ороза айттай эле айт намаз тугандар, адамдар көп келет эле, жакын болот деген эле. Ошондуктан жарандарыбыздын ден соолуктары, жарандарыбыздын алардын ушулардын этияттуулугу, коопсуздугу үчүн тугандар быйыл дагы мынакей ороза айттай эле айт намаздар дагы окулбай калат. Себеп дегенде мына жердеги азыр көрүп атасыздар кандай оор күндөр болуп атат. Ушуну биз этияттуу биз бардыгынан алдын турат жарандарыбыздын коопсуздугу, жана булардын ден соолугу, өмүрү бардыгынан алдын турат. Буну биз баарыбыз туура түшүнүшүбүз керек. Шариятта ушуга жараша уруксат берет тугандар, зарурат деп коет, зарылчылыкта шариятыбыз ушундай нерселерге, ушундай милдеттүү нерселерди аткарбай койгонго уруксат берет. Анткени анын бир себеби турат. Ал кайсы? Жашоо менен ден соолук турат тугандар. Эми күн чыккандан кийин бол жолду мурда канча 8-дерде окуган болсок, ошодон кийин анан Кудай кааласа бисмилла деп курмандыктарды чала турган убакыт ошол. Демек 31-июль саат бери ушу 7-8-дерден тартып курмандык чалсак боло берет экен туган. 31-июль, 1-август, кээ бир успет этпей калдым, жетишпей калдым дегенге 2-августка чейин мынакей Курбан айт майрамы ошон үчүн 3 күн деп айтылганы ушул жерден чыгып келет тугандар. Албетте бирөөнүн мүмкүнчүлүгү болуп туруп, дагы курмандык чалбай турган болсо, ага өтө катуу эскертүүлөр берилген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуга чейин айткан, биздин айт намаз окуй турган жерге ал келбей эле койсун ал депчи. Карабайсызбы канча деген чоң катуу бул эскертүү. Ошондуктан биздер кимде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, сөзсүз курмандык чалып, ал эми курмандык чалганга кандай болуш керек кой? Курмандык чалганга кой, эчки, уй, төө, жылкылар болбойт, тооктор болбойт. Ушул мынакей 8 бука уй болот, төөлөрдүн эркек ургачысы болот, койдун эркек ургачысы, ошондой эле эчки эркек ургачы болду. Ушул 8-өнү Алла Таала Куранда да айтып койгон, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну неме кылган? Төө менен уйларда булар 7 киши биригип туруп шериктеш болсо болот. Ал эми кой менен эчкиде жалгыз эле киши болот. Жаштарына келе турган болсок, ошол эчки булар 1 жыл болуш керек. Кой дагы 1 жыл, жакшысы 1 жылдык. Бирок кээ бир породасы мындай сорту, породасы чоң койлор бар. 6 айдан өткөндөн кийин 1 жылдык койлорго, эчкилерге, койлорго аралаштырып жүрсеңиз, айырмасы жок болуп кала турган, ошо көлөмү чоң болсо, анда алар деле боло берет. Демек койдо 6 айдан токтуларды дагы сойсо курмандыкка чалса болот экен. Уй боло турган болсо ал 2 жылдык, букасы да ошол эле 2 жылдан өткөн болуш керек тугандар. Ал эми төөлөр боло турган болсо, ал төөлөр 5 жыл. Төө менен уйда 7 киши биригип чалса болот. 7ден ашык болбойт. 8-9чу, 7ден ылдый 6-5 боло берет. Жалгыз бир адам деле уй курмандык чалса боло берет ал, эч неме эмес. Албетте ушуларды мындай айыптуу болбосун. Ушу жаныбарлар айыптуу болбосун. Кайсынан көзүнөн, тиштери, кулагы, мүзү, куйругу, путу, колу дегенде айыптуу болбосун. Аксак болуп, мисалы ал сое турган жерге да басып бара албай турган, 3 буттап бар, 1 бутун эгерде ошо жерге кое албаган болбой калат. Сүдүрөп барса го мейли, уруксат дейт.
бирок ошол бир басып бара турган болуш керек. Тиштери бүтүн болуш керек. Ал эми кулак көздөрү болсо 3төн бириден аз боло турган болсо эчтеке эмес. Кээде ээн салып коет, ошол жерден жарымы кулагы кесилген да, ал курбандыкка өтпөйт туугандар. 3төн бири жана андан көбү кесиле турган болсо, ал өтпөй калат. Кээ бирөө ошо мисалы мүйүзгө келе турган болсок, мүйүз түбүнөн чыгып мээсине жет, алар дагы куйруктагы 3төн бири. Мына ушул нерселерди айыпсыз болуш керек. Алла Тааланын атына жакшы курбандык чалып аткандан кийин, караңыз, ошол этти биз өзүбүз эле жейбиз. Жараткан Алла Таала ошо канын чыгаруу ибадаты. Ошо менен Аллага жакындап, сооп алып, күнөөлөрүбүз кечирилип атат туугандар. Эттин өзүңүз деле баарын жесеңиз боло берет. Бирок абзел, мустахаб жолу ушу этти 3кө бөлгүлө дейт да. Ал 3кө бөлгөндө кайсы? Бир бөлүгүн өзүңүз үй бүлө бала чака менен жеңиз. Бир бөлүгүн тууган уруктар менен. Бүгүнкү күнү эми айттап туугандар бир эскертип кете турган нерсе, сиздерден баарыңыздарда сураныч, баарыңыздар түшүнүп турасыздар, көрүп турасыздар. Баягы айттап Куран окуп, эл кыдырганды токтотойлу. Кудай кааласа Куран окуганды үйдөн окусак дагы үйдөн сообу жете берет тууган. Ушунчалык боло турган болсо, этти ошо туугандарыңызга үйүңүздөн туруп эле бердире берсеңиз боло берет. Жана телефон аркылуу куттуктап, көңүлүн көтөрүп, майрамдап, ушуларды кылсак болот. Жана үй бүлөбүздүн ичинде гана болуп турсун. Себеп дегенде ошо айттаганда биз өтө билесиздер, 5 канча деген 10-15 адамдар биригип алып, ар бир үйлөрдү кыдырып, азыр туугандар кичине этияттуулук. Бул дагы Кудайым буйрса ушу башыбызда тагдырыбызда бар экен болсун, бул дагы өтөт, кетет. Иншалла, кайра дагы кийин баягындай айттар келет иншалла. Бирок бул мезгилде да кичине ушу этияттуулугун эске алышыбыз керек да. Эми этти бир бөлүгүн өзүңүз, бир бөлүгүн туугандар менен, бир бөлүгүн бечараларга берип берсеңиз болот. Мынакей. Ал эми терисин эмне кылабыз десеңиз, терисин эчкиники болсо чанач кылсаңыз болот, өзүңүзгө иштетсеңиз. Же болбосо жай намаз кылып алса болот, өзүңүз иштетсеңиз болот өзүңүзгөчү. Бирок аны сатса болбой калат. Ошондой эле касапчыга этин берсе дагы мындай, же болбосо мындай эмнеле аты терисин акысы катары берсе болбой калат. Бечараларга садака кылыш керек. Эгерде сатсаңыз, сатып алып туруп акчасын садака кылып берсеңиз, анда деле боло берет. Демек, мына жерде этин дагы биз садака кылып керек экен туугандар, бечараларга, ошо эми терисин дагы садака кылып бергенибиз, мына ошо туура болот экен туугандар. Bundan sırtqarı şeriktеш болгондо сөзсүз, эгерде 7 киши бир уйда, же болбосо ошол төөдө шерик боло турган болсо, алар эттерин бөлгөндө сөзсүз болжолду кылып бөлбөсүн. Болжолду кандай? Мына сеники, мына меники дебей, жок, тараза менен 7ге бөлүп, килограмдары дагы туура так болуш керек туугандар, туура так болуш керек. Мынакей курбанчылыктын күнү 10, 11, 12 Зилхижжа, мындайча айтканда 31 июль, мына 2020 жылы, 1 август, 2 август. Ушу 3 күн ушу курбанчылык кылсаңыз боло берет. Сөзсүз эле 1-чи күнү эмес, 2-чи, 3-чү күнү кылсак дагы ошол ибадат болуп эсептелинет, мойнуңуздагы важип амалы аткарылган болуп эсептелинет. Лияшхаду манафи'a лахум ва йадхкуру смаллахи фи айями ма'лумат. Алла Таала ошо өзүнүн ошол ыйык жерине чакырып курбанчылык кылганда, силер өзүңөрдүн ушу пайдаңарды көргүлө деп, жана Алла Тааланы эстегиле айями маалумат кайсы дегенде, мына ошо айями маалумат 10, 11, 12 деп айткан алымдарыбыз. Бул деген муфан маалумат яумун нахр ва яуман ба'даху дейт. Мынакей Абдулла ибн Умар радиаллаху анхумадан риваят бар экен туугандар. Эми жалпы кээде мисалы пычылган ошо кочкорлор мисалы пычылган, ошону курмандык чалсак болобу деген өтө жакшы болот, абзел болот. Жөнөкөй эле эмес, болот эмес, абзели деле болот ол. Ал эч кандай эмеси жок. Эгерде бир адам ушу уулду же кызды болуп, акыйка өткөрүп, ошол акыйкасы менен чогуу эле курмандыкта да кайра мен мүмкүнчүлүгүм жок койсойгонго, ушу экөөнү бир кылып койсом болобу деп бир ниет менен кылып койсо дагы болот экен. Мынакей мындай бизге ушундай жеңил маселелерибиз дагы бар экен туугандар. Эми урматтуу агайын мусулман бир туугандар, мынакей жараткан Алла субханаху ва таала бизди ушундай күндөргө жеткирген экен. Алла Таалага шүгүрлөрдү кылайлы.
келиңиздер дагы ушунакей бүгүн 3-Зилхижжада отурабыз. Эртеңден баштап орозо кармасак дагы болот, бирок ошол өзү ден соолугу жакшы, бул милдеттүү эмес туугандар. Bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sünneti, sünnet amal, mustahap amal dep айтсак болот. Эгерде орозо кармай албай калсаңыз эч кандай күнөө дагы болбойт. Кармасаңыз албетте сооп болот. 1 жылдык орозо тутту деген сооп аласыз. Bir күнгө Арафа күнү орозо кармасаңыз 2 жылдык орозонун сообун аласыз. 2 жыл орозо тутту деген 1 күнгө Арафа. Ал кайсы күнгө туш келип атат? 30-июль. Әр аймакта бизде муфтиятта календарлар бар. Таң атканда ошо мурдагыдай эле ниет кыласыз, күн батканда кадимкидей эле ачып дуа кыласыз. Кээ бир риваятта келет, Арафа күнү орозо туткан боюнча пайгамбарыбыз айткан, мен Алла Тааладан үмүт кылам, ким орозо тутса 2 жылдык күнөөсү кечирилет. Ушу быйылкы жылдыкы жана келерки жылдыкы депчи, ушундай улуу сооптор. Албетте ушу түндөрдү дагы бекер өткөрбөйлү, түндө ибадат кылып, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, тахажжудка сөзсүз туруп аракет кылайлы. Куптан намазды дагы, мисалы, түнү бою ибадат кылсак өтө жакшы. Кадыр түнүнүн сообун алабыз. Болбоду дегенде дагы куптанды менен кийин тахажжуд окуй турган болсок, ушу соопторго ээ болобуз деген үмүттө бар. Кайрымдуулук кылайлы жана башка ушу иштерди. Мына 10 күндү, азыр 7 күнү калды туугандар. Ушуну кадырлайлы, колубуздан чыгып кетпесин, барктайлы, көп жакшы ибадаттарды кылып алайлы. Алла Таалам баарыбызга өз жардам берсин, өзү кабыл кылсын. Ал эми мына бир жуманын ичинде дагы элибизге рахмат айтышыбыз керек. Каракелерибизге, имамдарыбызга, мынакей энелерибизге, эже карындаштарыбызга хатым Куран кылып берип, атайы ушу муфтиятка жөнөтүп атат, ушу жумасына бир жолу дуа кылып койсо деп 263 хатым Куран болуптур мына ушу жумада. Bundan дагы анча-мынчалар жеткире албай калышы мүмкүн. Бирок ушудан ыраазычылык билдирели, ушу хатым Куран окуп, Курандын башынан аягына чейин окулганы 263 хатым Куран. Бул өтө улуу. Ушуга бир чогуу баарыбыз иншалла дуа кылып коелу. Жараткан Алла Таалам ушу Курандын урматынан бардык жакшылыктардын эшигин ачып, бардык жакшылыктарды баарыбызга насип кылып, бардык жамандыктардын эшигин жабып, бардык жамандыктардан баарыбызды Алла Таалам сактасын. Амин. Анда алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا وقبورنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين. жараткан Allah ушул окулган хатым Кур'андын соопторун жараткан Allah баарыбызга, тирүүлөрүбүзгө, иман менен өткөн мусулмандардын баарына насип кылгын. Өзгөчө мына ушул коронавирустун учурунда өтүп кеткен көз жумган мусулман бир туугандарыбызга насип кылгын. Жараткан Allah Кур'ани Каримдин урматынан, жараткан Allah улуу күндөрдүн алдында турабыз, жума күндө турабыз, я Allah Зилхижжа айынын күндөрүндө турабыз, я Allah башыбызга келген бул балени баарыбыздан жок кылгын, баарыбыздан алып таштагын, я Allah. Бүткүл ааламдан көтөргөн ушул балени, я Раббул Аламин. Ооруларга, бейтапта үйдө жаткан оорулардын бардыгына шифа берген. Ушул Кур'ани Каримдин урматынан элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык, ынтымак, беримдүүлүк, достук, токчулук берген, я Раббул Аламин. Жараткан Allah баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы досторду, жакшы кошуналарды насип кылгын. Жаман достордон, жаман түндөрдөн, жаман достордон, жаман кошуналардан баарыбызды сактагын, баарыбызды разы кылгын, баарыбыздан разы болгон. Ушу Кур'ани Карим окуган, хатым Кур'анга ушу шериктеш болгон, ушул жердеги мусулман бир тууган агаларыбыз, инилерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, апаларыбыз, энелерибиздин баарына я Allah дүйнө ахиретин абад кылып, бактылуу кылгын. Я Allah эселетип, аларга сооптор насип кылгын. Зилхижжа айын я Allah ушул күндөрдү жакшы урматтап, жакшы сыйлап, я Allah жакшы ибадат кылганга баарыбызга өзүң жардам бергин. Я Allah өзүңө шүгүр кылганга, өзүңө зикир кылып, өзүңө эстеп, өзүңө я Allah ибадат кылганга баарыбызга я Allah өзүң жардам бергин. Ва саллаллаху таала аля хайр халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амин. Би рахматика я архамар рахимин.